Ошондо здравствуйте дегенди өчүрүп 7-дон деп жазып атат да получается. Бара турган жерибиз кебаб хаус дейт, Ивана Панфилова. Күн түмен айланып атат, 30 мүнөттө эконом менен алган бул заказдычы. Чтобы Бишкекке жетип алайын деп. Атак баарыңыздар, ассаламу алейкум. Бүгүн 15 декабрь күнү Яндексте кандай жумуш болот, канча заказ болот, канча тапса болот деген суроого жооп издеп, ошонун артынан бүгүнкү жумушка чыгып отурабыз. Бүгүн эми шаарда деле отменалар көп болсо керек. Өзүнчө бир себептери бар да алардын делечи. Ошолор менен эми чогуу отменалар кандай болду, эмне болгонун көрөбүз бүгүн. Короче, могу заказ 1 саат 12 мүнөт көрсөтүп аткан да, мен келгениме бияка 57 мүнөттө келдик да. Келгенден кийин, короче, 1000 сом берип атат. Значит, жок десем, кайта мага эме кыласыз го, жумушка кечигип келдим деп настроение түшүрдү го бул заказдын. Азыр эми келди акчаны бергеним. Тиги жерде турат. Рейтингде түшүрөт го дейм, походу, скорее всего, чертең. Бир болсо. Короче, которду чыгып, ни до свидания, ни привет дегендей. Эртең менен отурганда эле мындай нитороок болгон да. Саламатсызбы дебей эле, тияк баягын айтпай элечи. Короче, 1 саатта келдик, 658 сом. Мен нак центрде жүрөм да, получается, мен эми заказ дагы жок деп кой. Кандай кылабыз эми? Ну-ка. Көрөбүз. Чо да как эмне болот? Баштадык анда. Кар жаап жаткан кезде келип калдым. Оплата карта 154 сом. Мен безналичный оплата кылып койгом, менчи. А то белки наличный кылган болсун, жагандай бар отмена кылып, 15 мүнөт ожидание берип, наркы берки болгон темалардан качайын деп эле безналичный кылып койдум да. Бирок азыр көрөм аны кичине туруп көргүзөм го дейм, пока заказ чыкпай атат по карте. А то группаларда уже жүрөт го эме деп. Жанагы заказ алган адамдардын сүрөттөрүн чыгарыпчы. Келип калдым ушул жака. Так, 115 сом экен эле. Буну мен даже көргөн жокмун, канча сом болгон экен акчасы. Погода ушундай болуп атат. Заказ берип атат. Алабыз. Кеттик. Өлбөгүлө. Сабыр деп коет го. Жолду оңдойт азыр бияка кайра. Оңдо жолду эми. Кеттик кийинки заказга кеттик. Туугандар, бүгүнкү видеонун спонсору Эксперт Парк. Ким парк издеп жаткан болсо, ушул паркка кошулуп кетсеңиздер болот. Бул паркта сиздерге ыңгайлуу болгон условиялар бар. 2% 4 сом же 50 сом суткасына, же 2% ар бир заказдан, же ар бир заказга 4 сомдон. Яндекске кошулуучу бүт тарифтердин бардыгына кошулсаңар болот. Курьер, доставка, экспресс, грузовой, бизнес, эконом. Короче, любой эмеге кошулсаңар болот. Жана ийгиликтүү фотоконтроль өткөндөн кийин силердин балансыңарга дагы акча салып берет, чтобы жумушуңарды башташ үчүн. И плюс бул эмеде Эксперт паркта деген рефералка деген сөз бар. Рефералка деген сөздү түшүндүрүп кеткен болсом, эгерде сиздер атыңыздардан адам кошулуп, ушул Эксперт парктан заказ алып, заказ иштеп, ошол ар бир заказдын кылган комиссиясын төлөгөндөн силер дагы ошол комиссиясын процент иштейсиңер. Бул өтө ыңгайлуу нерсе, себеп дегенде Казакстанда, Кыргызстанда, Өзбекстанда, Россияда иштеген рефералдуу ссылкасы болот. Ошол үчүн туугандар, ким ушундай издеп жаткан болсо, кошулсаңыздар болот. А так Бишкекте суу, кар, жамгыр, погода, слякоть, жолдор могундай жолдор. Жаман жолдор, бираз тешиктер менен экен. Бул жерде макрына төз ушинтип.
ошондой, короче. Заказга жөнөп атабыз. 5 коэффициент алган заказ болчу, эми көрөбүз канча сом болот экен. Технопарк. Так, 200 сомго келдим, жарым саатта Йокараның бабай 5 коэффициент заказ болчу. Могу технопаркка движение катуу бирок ушул жерде. Бул жерде получается ушундой ким мындай айтишниктер да турабы? Жумушка иштешет. Ладно. Дальше кеттик таксат этип. Могу точканы тура эмес койгон болуп калат, скорее всего, Бияктан чыгыш керекпи негизи. Бул точканы бияк койгон үчүн мени бияка алып келди да. Азыр эми чалып дейт да эме. Бирок оплата карта да силчү. Просто обратный жолу, короче, бияк болуп жатат да, ошого. Блин, ушу точканы тура эмес болбосо Яндекс сөз ушул жерде деп кой. Монун ичинде Яндекс сөз негизи. Не кылабыз эми? Азыр чалып баштайт по-любому, а? Мына, айткандай эле ат менен кылды 60 сом. Так. 7-нчи апрелге барат экенбиз. Так, бунун менен получается бияктан чыгат экенбиз. Всё, кеттик. Картанын ушунча жакшы да, ат менен болгондо акчасы список өтөт да. Кеттик кийинки заказга. Качан ушулар оңголот дейм да, ё-моё, мына машинага отурганда кичине саламатсызбы же там здравствуйте деп айткандан эмнеге ушундай проблема дейм да буларга? Отурат, унчукпай күтүп турат. Эмнени күтөт? Түшүнбөйсүң. 106 сомго келдим, короче. Анан азыр могу подъезд жакка кирдим да, кирсем бияктан бир эже эме пирожки алып чегип берип аткан окшойт. Свежий пирожки алып жейинчи. Бир штук. Юруфага алып келдим. 256 сомго 31 минутта келдик. Так, менде пока что оплата дагы деле безналичный болуп турат. Заказ пока жок. Күтөбүз. Коэффициент 260. Спрос, как обычно, получается, бардык эле чыккан жок окшойт го эми анда. Ладно, күтөбүз. Могу жерге алып келдим 4 пакистандык туугандарды 220 сомго 25 минутта келдик. Мыжы. Бир тынбай кеткен да оздор. Yo керем обай, жит бияктан айтып эле коеюн эме. 4тө бир машина заказ кылып. Саат 12:40. Мен 1200 сом иштептирмин. 1300 сом иштептирмин. Безналичный оплатаны койсомбу? Ойто, наличный койсомбу? Койсом бирок эме болуп калат да, билген жаранда отменалар көп болот азырчы. Баргандан кийин не алдың, не иштедиң деген вопростор. Нерв кетет да, блин. Не кылсам экен, а? Жанагы пакистандыктар алып келгенден кийин ошол жакта кичине заказ күтүп отуруп, короче, заказ жок. Андан кийин бир аз кичине жатып турайынчы деп эс алып туруп, мына 3 болуп атчы, 4 болуп атат уже. Азыр могу 40 мүнөттөн бери бияка бакчага келдим. Ошол район жактан. Бирок бияка келгениме 8 мүнөт болду да. 32 мүнөттө келгем, 286 сом. Азыр акчаңызды төлөйм деп турган менен кирип кеткен менен жок деп кой. Наличкага которуп кетти да, билем. Бүгүн биринчи заказ наличкага которуп кетип, и сразу биринчи проблема да, конкретно. Биякта оплата наличный турат, оплата безналичный турат, бирок бунуку жанагы өзгөртүп койду да. Эми күтүп отурам ошол жакта, бля. Будан кийин заказ түшкөн да, 140 менен. Ошол заказ дагы жок эми. Түшүнүп жиңгет яттын. Жок, чыкпай атат жанаттан беричи. QR кодун тартып кеткен, жок. Эми заказды завершить этип турам атайын. Ожиданиянан баспаптын деп койгулап. Ай. Короче, жанагы 200 сомду которуп туруп, 86 сом которубойт, кайра чалсам, деп жаман жиңгетти да, ё-моё. Бул кийинки заказ жакшы күтүп туруптур. Барсам, не, проблема болду, оплатам дейт. Ошондой десем, дейт. 238 сом завершаем заказ. Так. Күтөбүз. Интернет дагы жоголуп кетти. Короче, Навиге заказ жок го чё-то бүгүн. Эмнеге андай болуп атат? Навиде дагы жок. Бул жакта дагы слабо почему-то.
эмне андай болуп атат экен, интересно. Ой. Короче, бияка бурулуш керек эле да. Анан кийин бул эже бияка эле токтоп кой деп, бияка токтотуп койду. Азыр муну завершить этейин заказды. Эме. Так, 288 сом комфорт плюс менен алган болчумун. Кийинки заказ түштү 140 менен. Так, 140 менен кийинки заказ түшкөн. Bundan kaç kadar attık sen? 15 minutta жетесин дейт го, ё-моё. Кандай алабыз bu ягына? Ай, Сейтек істеймін дейт го. Чалып туруп базардан эме алабыз да эми. Будете ждать, не будете ждать деп, а? Мына 1000 сом толуктады. Жана келген заказ, жана унчукпай жабып койдум заказды. Ошол заказ, короче, келаткан апасы айтты да, мен балдарым суукта калбасын, ошол жакта машинаңыз менен туруп туруңузчу деп. Анан все хорошо деп тургам. Короче, келгенине 1 саат болду, күтүп отурганыма 50 мүнөт болду да. Анан келип отдельно отуруп койдум десе, все хорошо деп туруп унчукпайдым. 1000 сомго отуруп коюптур, жакшы. Ошондой болду. Азыр карайм, домой койдум эмеге. Домой койдум да, точнее. Чо да как көрөбүз, бүгүнкү заработок ушу менен токтоп жетти го дейм. Бүгүнкү заработок реально айтканда, короче, бардыгы эле чыгып иштешти. Негизичи мындай иштебей койгон адам болгон жок. Анан кийин көбү отменаларга попал болуп атты. Плюс жанагындай чакырып алып туруп, анан кийин заказдар отмена кылган адамдар көп болду да. Мен просто оплата карта болгон үчүн мен андай проблемага илешкен жокмун. Ошого вроде как жакшы эле. Эмертең көрөбүз чо да как. А так бүгүнкү заработок тияктан 3000, бияктан 1000. Так, ошондо 4000 болуптур да образно. Жакшы, жакшы. Аябай эле жакшы. Азыр мен домой койдум, домой койгондо эми тагын чоотам эмне болот, болбойбу деген кептердин баардыгы. Ушундай жерлер опасный аябай, бул жакта светофор жок, бул жакта светофор жок. Бирок бурулуш керек. Ушундай моменттерде, ушундай көчөлөрдө аябай чоң эмелер болот да негизи. Ладно, Кудай сактасын.